Турсуналиева Назгүл каналы сунуштайт. Бала сыйкыры. Автор Нурида Карабалтинская. Окуган Турсуналиева Назгүл. Бүгүн дагы ооруканадан чыктым. Врачтын ар бир сөзүн эсиме сала, маанайымсыз машинама отурдум. Көкүрөгүм ооруганына маани бербей, ишимди кылып жүрө берип, бир топ убактымды өткөрүп жибериптирмин. Эки жагында тең майда шишиктер аябай көбөйүп кетиптир. Эмне буга чейин врачка көрүнгөн эмессиңер? Кыргыздар ушундайыңар жаман да. Өлүп калганча жүрө бересиңер. Тиги орустардан үлгү алсаңар боло. Жанталашып жашынан баштап баса албай калган кемпиринен бери отурушат ооруканада. Жини келген дарыгер аял мени урушуп салды. Ансыз деле уккан жаңылыгымдан башым айланып отурган мага анын айтканы өлгөндүн үстүнө көмгөн кылгандай болду. Жакшы калыңыз. Башка эч нерсе айткым келбей, машинам токтоп турган жайды көздөй бастым. Олтуруп алып рулга башымды кое ыйлап жаттым. Чын эле. Эмнеге буга чейин жүрө бердим? Өлүп калсам, балдарым кимге кор болот? Айрыкча кичинекей уулум куурайт го. Ал эми тиги кишиге баары бир болуш керек. Катын өлсө камчысап, кайра төшөк жаңырат деп бабаларыбыз эбак айтып кеткен. Бир топко рулду кучактаган бойдон отура бердим. Тарс. Машинамдын терезесин бирөө катуу койгулап жиберди. Карасам, жаш өтүп калган ушул машина токтоочу жайдын кароолчусу экен. Эмне болду? Айдабайсыңбы? Машинаң оталгандан бери жарым саат болду. Бензиниң көппү? Чачын ак баскан киши мени карады. Жарым саат болуп кеттиби? Кызым, жакшы элесиңби? Жаман кабар уктуңбу? Бул ооруканадан деги эле жакшы кабар угуп чыккан киши аз. Атаңбы? Же энеңби? Жок, мен өзүм. Жаш эле экенсиң го? Ушундай болуп калды. Кой кызым, дартты берген Кудай дабасын да берет, деген кыргыздар. Үмүтүңдү үзбө. Рахмат, байке. Машинанын музыкасын жаңырта коюп алып кетип бара жаттым. Радиодон Болот Тасмаевдин үнү жаңырып жатты. Өттү күндөр, кубалашкан көпөлөк, жытын искеп, өрөөн толгон гүлдөрдүн, өттү баары эйле ордун кусалык, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң. Музыкасы да, сөзү да жүрөгүнүн түпкүрүндөгү кайгымды коштогонсуп жатты. Чын эле, баары өттү. Балалыгымда, сүйүүмда, эми жашоомдун дагы акыркы сызыктарына жеттим окшойт. Оорукчан аялдын кимге кереги бар? Күйөөңө да, балдарыңа да, туугандарыңа да керегиң барбы? Улам көзүмдөн аккан жашты аарчып бара жатып, жол эрежесин буза катуу айдап бара жаткан окшойм. Маи кызматкерин чуркап чыкканда гана көрүп калып, тормозду баса жол жээкке чыга токтодум. Эже, эмне эле өзүнчө Михаил Шумахер болуп кеткенсиз? Кечиресиз. Катуу ойго батып кетиптирмин. Жездемди ойлоп бараткансыз го? Жок. Жаңы эле онкологиядан келе жатам. Анан, жакшы элеби? Кайдан иним? Жакшы болсо, мынча кайгыга батмак белем. Коюңузчу эже. Буйруса баары жакшы болот. Менин келинчегимдики дагы бир эмчегинен шишик болуп, операция кылып алып салган. Кудайга шүгүр, азыр жакшы. Жакшы эле болсун. Меники эки эмчектин залалдуу шишиги деген диагноз коюшту. Дарыласа болот да. Балким. Эже, кайгыра бербеңиз. Баарыбыз Кудайдын алдындабыз. Жакшы болуп кетиңиз. Кете бериңиз. Штрафчы?
Кете бериңиз, баарыбыз адамбыз го. Айыгып кетиңиз. Аягансып караган жигит мени узата карап кала берди. Үйгө балдарыма чалып коюп, тоо арасында жайгашкан кафемди көздөй машинамды бурдум. Жолдошума болгонун айтайын деп чалсам көпкө чейин албай жатып араң алды. Алло, кандай? Каяктасың? Досторум менен эс алып жүрөбүз. Ары жакта шарактаган аял эркектердин каткыра күлгөнү, рюмкалардын кагышканы. Эч нерсе дебей телефонду басып койдум. Айткан менен баары бир. Акыркы убактарда досторум менен эс алмайы, 3-4 күндөп тоого мергенчиликке, көлгө балык уулоого кетип калмайы көбөйгөн. Балдарымдын улуулары студент, кичинеси мектепте окуйт. Менин оюм балдарга төлөй турган контракттын акчасы. Чынында акыркы убактарда күйөөмө көңүл бөлбөй, жалаң акчанын артынан түшүп алганым да чын. Анын үстүнө жаш кездегидей ортобузда мамиле жок. Акырындап сууп бараткандай. Акыркы жолу качан чогуу эс алганыбыз да эсимде жок. Таңда туруп, кичине баламдын тамагын даярдай коюп, шашыла базарга жөнөйм. Алчыларымды алып, тоо арасындагы ашканама жөнөйм. Машинамдын терезесин ачып, музыканы катуу коюп, газды болушунча тээп бара жаттым. Негизи эле өзүм ылдамдыкты жакшы көрөм. Жол эрежелерин бузбасам да, жакшы жолдордон басып койгон өзүмө жагат. Менин маанайымды сезгенсип, түрүлүп келе жаткан кара булут асманды каптады. Алыстан чарт-чурт деген чагылгандын жарк эткени көрүнөт. Радиодон кайгы муңдун ырсары деген кайманатка ээ Асылбек Өзбековдун ыры жаңырды. Чиркин өмүр, чимирилип ашыгабы, кээде гана чалкып көңүл деңиз болуп ташыганы. Чиркин өмүр, жомогум-ай, бир кайрылган коногум-ай, кызыгыңа канбайм неге, бүтпөс сага соолум-ай. Чиркин өмүр, санайт күндү кеги бардай, чаалыкпастан чуркай берем, чийип койгон чеги бардай. Чиркин өмүр, кызыл гүлдөй ачылганы, кызыгыңа каңгы чакты, кырдан ылдый жашынганы. Ушуга чейин бул ырды канча уксам дагы, көбүнчө обонуна маани берсем керек. Азыр гана бул ырды жаңы уккансып, ар бир сүйлөмүнө, ар бир сөзүнө маани берип жаттым. Кызыгыңа каңгы чакты, кырдан ылдый жашынганы. Бул ыр менин кулагымдан кирип, кан тамырларым менен кошо айланып, жүрөгүмдү сыздатып жатты. О Кудай, эмнеге? Эмне жазыгым үчүн? Балдарым эмне болот? Аты жаман бул оорудан айыккан киши бул элек го. Жаратылыштагы боору ыргансып, чартылдаган чагылганы, чаба жаган жамгыры мени менен кошо ыйлап жаткансыды. Тоо арасы кандай гана керемет. Эки жагы бийик асказоолор, сол жагымда шарылдап аккан дарыя. Катуу айдаган бойдон алдымда кетип бара жаткан ак фурадан озуп өттүм. Тоо арасынан мындай катуу айдаганга болбойт дегенсип айдоочу бап дедире сигналын басып койду. Арыктап, сүлдөр эле калган залалдуу шишик оорусунан каза болгон чоң кайнежем көз алдыма келе түштү. Акыбалын сурап коелу деп кайната кайненемдер менен барган элек. Биз кирген чай кайнам убакыттын ичинде 10 топ, келини келип улам күчтүү дары сайып кетип жатты. 10 бала төрөгөн эжебиздин кыздары кезек менен багып жатышкан экен. Онтосо жанына киши тура албайт. Кайнатам байкуш карындашынын кыйналганына чыдабай, кучактап алып, солкулдап ыйлап жатты. Биз кеткенден кийин бир жума өтпөй каза болгон эле. Жок, мен андай күндү көргүм келбейт. Балдарым да жаш. Ойлонуп келип кафеме жеттим. Алып келген тамак аштарды иштеген кыз келиндер түшүрүп жатышты. Эч ким менен сүйлөшкүм келбей, жолдун аркы бетине өтүп дарыянын боюна түштүм.
Жээктеги ташка отура шаркырап агып жаткан дарыяны карап олтура бердим. Ой, ой, кожойке, кожойке! Тура калайын деп, өйдө болсом башым айланып, сууга кирип кеткени аз эле калдым. Абайла, бул сууга түшсөң аман калбайсың го. Мени кармап калган киши колумдан өйдө тартты. Рахмат. Жаман рисковый жүрөт экенсиң, карындаш. Жанагы мен обгон кылган сиз белеңиз. Ооба да. Тоо арасынан анча-мынча эркектер айдай албайт. Ким болду экен деп карасам, аял киши экен. Артыңыздан келе берсем, бул ашканага бурулдуңуз. Атайын келип токтодум. Биринчи келишиңизби? Ооба. Ары бери өткөндө толтура фуралар туруп калат. Коерго орун жок, токтой албай калып жүргөм. Ушул жердин 5 бармагы сонун деп айдоочулар айтып калышат. Анан Осел деп келип калдык. Тиги аспозчулардан сурасак, кожейке ошол эже дешти. Жакшы, кире бериңиз анда. Кой, кайгырып олтура бергенде мага бирөө оокатымды кылып бербейт. Дүйшөмбү күнгө чейин уулума акча таап коюшум керек. Дагы эмне жумуш бар эле? Эже, эмне маанайыңыз жок? Официант болуп иштеген кыз жаныма келе. Жөн эле. Кичине ооруп калыптырмын. Бара кой. Тиги клиенттерден заказ ал. Кабагымдын бүркөө экенин көргөн кыз башка иштегендерди көздөй кетти. Эми эмне кылам? Операция кылганга болбосо, анда эмне кылышым керек? Бирок өйдө тартсам өгүзүм өлүп, ылдый тартсам арабам сынып жаткан шартта дарыланганга кайдан акча каражат табам? Ар кайсыны ойлонуп олтурганча толтура машиналар токтоп, иш кызып кетти. Иштеген кыздар жетишпей, өзүм да кошо чуркап жүрдүм. Даярдап койгон тамак ашыбыз бүт өтүп, ылдыйкы шаарга түшүп келе калдым. Түнкү 1ге чейин жаныбыз тынбай иштеп, түшкөн акчаларымды санап алып, шаарга үйүмдү көздөй жүрөдүм. Буга чейин мынчалык клиент келбегенге баарыбыздын эсибиз ооп чарчадык. Кызык. Ичимден Кудайга жалына, дарыланганга акча кайдан табам деп жаттым эле. Берем десе, ушинтип эле ишиң жүрүшүп кетет тура. Кудай деле кыйналып турганыңда берет экен да, деп ойлонуп келе жаттым. Караңгы, айлананы жыш, коюу туман каптаган экен. Кафенин жанында мынча коюу туман жок эле. Ылдыйлаган сайын туман коюланып жатты. Алдымдагы асфальт жол араң көрүнөт. Алыстан келе жаткан машиналардын жарыгы да бүлбүлдөп көрүнөт. Эки тарабым асказуу, бир жагында шарылдап аккан дарыя. Кыбырап кетип бара жаттым. Убакыт дагы, туман баскан жол дагы арбыбай баратты. Ушуга чейин туманга каршы фарамдын лампочкасын каратып албаганга жиним келип жатты. Бир маалда оң жагымдан агала чүпүрөктү бирөө булгалагандай болуп кетти. Жакшылап карасам, оң жакта үстүнө узун боп-боз плащ кийген, колуна көтөргөн бир нерсеси бар. Токтосомбу? Бирок түнкү 1:30 Капчыгайдын ишинде, чоң Бишкек-Ош жолунда жүргөн бул ким? Аялбы же эркекпи? Кой, жөн эле өтүп кете берейинчи. Жете турган жерине жеткирбей жолдо машина түшүрүп салганбы? Ал эле кетейин, адамдыгым гана. Жолдо калган жолоочуну тоо арасына таштабай деп ойлоно жол жээгине чыга токтодум. Машинамдын терезесин кичине түшүрдүм да турган караанды карап калдым. Эжеке, мен кайсы жердемин? Эгине тийбей үшүп калчылдаган келин мени карады. Кызык, сен кайсы жерде жүргөнүңдү билбейсиңби? Бул жака кантип келип калдың? Жол тосуп турсам, бензовоз токтогон. Ошол ушул жерге алып келип түшүрүп салды. Узун, боз плащ кийген, куп-куу болгон жаш эле келин экен. Кел эми отур машинага. Түнкү саат 2-де коюу туманда түшүрүп салган кандай жүрөгү таш неме? Мен Парижден түшкөм, жанагы машинага.
орто жаштагы жакшы эле байке көрүнгөн. Андан башка жашыраактарга түшпөй жаткам. Анан ашуудан ылдый түшкөндө мага жабыша баштады. Машина токтой ала турган жерге токтотуп, мага жабышканда түшүп качып кеттим. Менин атамдай эле болгон киши экен. Акмак. Андай акмактар көп да. Азыр каяка бара жатасың? Эже, мен жетим кызмын. Күйөөм 1 жыл жашап таштап кеткен. Алсыраак тууганыбыз Суусамырда жашачу. Ошол бөлөмдүкүнө малына жардамдашып жашап жүрдүм. Же акча бербейт, же кийим алып бербейт. Малайдай болуп 2 жыл жашадым. Кылсам кылганыма, ичсем тамагыма асылып тачап кеттим. Анан эптеп шаарга жетип алсам, бир оокатымды кылаармын деп келе жаткам. Бишкекте тааныштарың барбы? Жок. Эптеп Ош базарга жетсем, бир жумуш табылар. Ай сиңдим, азыр бара калсаң эле каяктагы жумуш? Барганда каяка жатасың? Билбейм. Балким ашканаларга сүйлөшүп көрсөмбү дегем. Атың ким? Гүлжанат. Анда Гүлжанат, мындай. Тиги артта калган кафе меники. Кааласаң, менде деле иштесең болот. Тамак ашы, жатаканасы бекер. Айлык өтөгө эмес, бирок жетиштүү эле болот. Азырынча кичине акча топтоп, кийинип алганча иштей турсаң болот. Анан кааласаң шаарга кете бер. Эже, мен макулмун. Мага жата турган жери болсо эле болду. Бирок менин шарттарым бар. Арак ичпейсиң, тамеки чекпейсиң. Эркектерден алыс болосуң. Эже, мен баарына макулмун. Мен эми артка кете албайм. Мындай коюу туманда ары-бери жүрө бериш болбойт. Анын үстүндө балдарым, жолдошум да эмне болду деп жатышкандыр. Азыр. Алло, Гуля кандай? Кеч чалып жатканым үчүн кечирим сураймын. Абышкаң үйдөбү? Ооба. Бир келинди сеникине калтырып кетейинчи. Эртең ала кетем. Дагы мындан да кечирээк алып келбейт белең? Ай, подружка, билесиң го мени. Ак жүрөк дейт сага окшогондорду. Аның соо эле немеби? Жакшы эле. Жаш келин экен, жетим кыз. Ой, сенин таап алгандарың бүт эле жетим жесир. Анан курсагы тоюп, тыңып алгандан кийин кетип калышат. Койчу эми, союп иш кылалы да кичине. Болуптур, алып келе бер. Тиги киши чоң үйдө уктап жатат. Азыр барып калабыз анда. Азыр 1-айылда менин дос келиним жашайт. Ошонун үйүндө каласың. Мен шаарда турам. Эртең түшкө жакын келе жатканда ала кетем. Рахмат эжеке. Кудайым сизге ден соолук берсин. Өмүрүңүз узун болсун. Аман болсом, менин да ишим жүрүп, турмушум оңолоор. Сиздин кылганыңызды унутпайм. Эч нерсе эмес сиңдим. Жашоодо баардык нерсе болот. Көтөрө билүү гана керек. Гүлжанатты Гулянын үйүнө кээрип коюп, үйдү көздөй жөнөдүм. Түнкү 3-кө жакындап калыптыр. Машинамды токтотуп, акырын ачып үйгө кирдим. Балдарым өз бөлмөлөрүндө уктап жатышат. Акырын үчөөнү жыттап алып, өз бөлмөмө кирдим. Жолдошумдун орду бош. Жана машинасы турганын көрүп үйдө десем, жок экен да. Акыркы убактарда үйгө келбей калуусу аябай күчөдү. Чындыгында достору анча жакшы эмес. Баары бир чалуу жиберип көрөйүн. Тут, тут. Канча чалсам дагы телефонун албай койгонуна жиним келип жатып алдым. Ары оонап, бери оонап көз алдымда жолдошум экөөбүздүн жашообуз элестеп жатты. Бири-бирибизсиз жашай албачудай болуп, турмуш жолун жакшы эле баштаганбыз. Удаа балдарым төрөлдү. Билинбеген менен убакыт ортобуздагы мамилени өзгөртүп салган экен. Менин убактымдын көбү үй оокаты, балдар, тиричилик,
катыш алыш менен өтүп баратканын эми түшүндүм. Балдардын контрагын төлөө, туугандардын жакшылык жамандыгына баруунун алдында күнүмдүк турмушка керектүү нерселер жөнүндө гана сүйлөшүп калдык. Акыркы жолу экөөбүз аялы менен күйөөсүндөй болуп ээрчишип баспаптырбыз. Күнүмдүк тиричилик экөөбүздүн мамилебизди жоготуп, жөн гана балдар бириктирип калганы жалганбы? Кой, эсиме келейин. Минтип жүрө берсем, күйөөмөн айрылып, үй бүлөм бузулчудай. Оокатың жүрө берет экен. Балдар чоңоюп жатышат. Ортобуздагы мамилени өзгөртүшүм керек. Бирок ушундай ооруга чалдыгып калыптырмын десем, балким мени аяп, мамилебиз жакшырып кетер. Колумду суна, телефонумду алып чалуу жибердим. Тут, тут. Жок, алган жок. Жаңы эле өчүрөйүн дегенде телефонду алды. Бирок эч ким жооп бербей, громкий связга басып койдубу. Айтор, ар жакта отургандардын үнү катуулап угулду. Каткырык, күлкү, шарактаган эркек аялдардын үнү. Мен жактырбаган жолдошумдун досунун үнү угулду. Кана досум, алып жибер алдыга куюлган нерсени. Сендей жигитке ушу сулуудай келиндер аздык кылат. Илгери биздей жигиттер 4-5 катын алчу. Күнүмдүк өмүрүң болсо түштүгүнө жорго мин деген ата бабаларыбыз. Кел, бир алтын шилекейиңди чачыратып жиберчи. Кайран досум, тиги мисиреген катынга кор болуп жүрөсүң да. Чоң рахмат досум, бүгүнкү сыйыңа рахмат, деген жолдошумдун кызуураак үнү угулду. Телефонду тыңшаган бойдон жүрөгүм дүкүлдөп, калтырай түштүм. Же коюп салаарымды, же улантып уга берээримди билбей буйдала түштүм. Ай, Зуля, закускага тукеге бир жыттатып кой. Дагы тиги досунун үнү катуулап угулду. Калчылдаган бойдон телефонду басып салдым да, эсим ой олтуруп калдым. Демек, жолдошумдун эбак эле таап алган бирөөсү бар экен да. Болду болбоду, тиги досу таап берсе керек. Мени уксун деп телефонун ким басып акырын коюп койду. Экөөбүздүн ортобузду бузайын деген ким болду экен? Сүйүшүп күйүшүп үйлөнүп алып, ушинтип 40 ашып, балдарыбыз чоңоюп калган кезде тагдырыбыз талкаланып калабы? Көмкөрөмдөн жатсам, зыркырап ооруган көкүрөгүмдү кармай диванга олтуруп калдым. Эми минтип онкологиянын пациенти болоорумду укса эмне болот? Жок, минтип жата бергеним болбойт. Медицинадан башка элдик ыкмалар деле бар го. Балдарым үчүн жашашым керек. Эртең бир нерсе болуп кетсем, эртеси эле аялалар. Балдарым эмне болот? Ар кайсыны ойлонуп, таң атканча кирпик какпай олтура бердим. Балдарымды тургузуп, курсактарын тойгузуп, окууларына кетирип жибердим. Алло, каныш кандай? Турдуңарбы? Мен кечирээк барам. Киши келе баштадыбы? Ооба, эжеке. Түнү келип жаткандар эртең мененки тамакка киришти. Эртерээк эле келсеңиз, тамак аштын запасы түгөнүп калчудай. Сизге керектүү нерселердин тизмесин SMS менен жөнөтүп койдум. Жакшы. Ушул токтоо, карапайым келин жумушка келгени кадимкидей мага жардам болду. Түз жүргөн. Жолдошу каза болуп калган. Бир баласы бар келин. Канча жердин кыз келиндерин иштеттим. Бирок ушул каныштай түз жүргөн, бирөөнүн бир тыйынына залал келтирбеген адамды көрбөдүм. Азыр дагы мага эң биринчи жардам колун сунган ушул каныш болду. Эжеке, кам санабай ден соолугуңузду карата бериңиз. Мага тамак аш, керектүү нерселерди алып келип берсеңиз эле болду. Сиздин мага кылган жакшылыгыңызды кантип унутайын? Баламды жатак мектепке киргизип бердиңиз. Жолдошум каза болгону туугандары үй талашып, бизди кууп жиберди эле. Тааныштарыңызды салып үйүмдү алып бердиңиз. Жакшылыгыңызды эки дүйнө дагы унутпайм. Чоң рахмат. Жакшылыкты билген киши аз болот. Кудайым сенин да жолуңду ачсын. Бир саатта барып калам. Аңгыча эшик шыртылдап ачылып, жолдошум кирип келди. Түнү менен ар кайсы жакта жүргөн неме күнөөлүү болуп башын көтөрбөй калабы деп ойлоп аны карадым.
Жок, антмек тургай кабагым бүркөп, керсейип мени карады. Түнү менен келсе ажылдап кыйкырып беттен алчудай болуп калдым эле. Ал көзүнүн төбөсү менен мени карай. Мен душка кирем. Чай даярдап, жумуртка кууруп кой. Балдар кеттиби? Оозумду таптап барып, анын акырая караган көз карашынан жооп бере албай мокой түштүм. Тамагыма бир нерсе тыгыла, мууна эч нерсе дей албай, көзүм жашка толуу ашканага кирип кеттим. Негизи, мага окшоп чоң эне, чоң ата, тайэне таятасынын колунда өскөн кыздар ата энесинин колунда өскөн кыздарга караганда башкачараак болот экен. Бала төрөлгөнү ата энесинин колунда, мээримине бөлөнүп өскөн тура. Себеби бала кичинекей болсо да эненин мээримине, атанын коргоосуна бөлөнүп өскөнүн туят. Адам баласынын физикалык денеси гана эмес, менталдык денеси да көп нерсени чечет. Канчалык курсагы ток, кийими бүтүн болуп турса дагы, күч кубаты наристеге ата эне гана бере алат экен. Күнүнө баланы эркелетип, кучактап өөп, мээримин төккөндө анын аурасы бекемделип, мүнөзү калыптанып, ар кандай коркунуч, карама каршылыктарга чыдамдуу болуп, өсүшүнө пайдасы тиет. Ата аскалуу тоо, эне боорундагы булак, бала экөөнүн ортосундагы шамчырак деп бекеринен ата бабаларыбыз айтпаган тура. Атада баланы асказоолордой болуп, ар кайсы коркунучтардан коргоп туруучу энергиясы болот экен. Ал эми эне баланы мээримге бөлөп, дилин сактап, ак сүтү менен ата бабадан келаткан салт санааны сиңирет. Канчалык балаң өзүңө жакын болуп өссө, карыганда дагы кайрымдуу болот. Кыргыздардын бала тарбиялоодогу бир өзгөчөлүгү бар. Өзүнчө жата турган жери болсо деле, жаныбызга чоңойгончо жаткырып алабыз. Ал эмес чоңойгондо дагы жаман түш көрүп чоочуп кетсе да, чуркап келип, ата энесинин ортосуна жатып алышат. Ал эми орустардын бир айырмасы баласын төрөлгөндөн баштап өзүнчө жаткырып, өз алдынчалыкка тарбиялайт. Ошондуктан алардын балдары мектепти аяктагандан кийин ата энесинен бөлүнүп кетип, кайра кайрылбайт. Ата энеге кайрымсыз болуу алардын өзүндө калыптанат. Жалгыз калган орустун кемпир чалдары каза болгондон кийин гана үй жайын сатканы келишет. Демек, баланы кыргызча бакканда эне атага мээримдүү болуп, карыганда ата энесин таштабай, алпештеп баккандыгы бекеринен эместир. Мен чоң эне, чоң атамдын колунда чоңойдум. Ата энем студент. Мен төрөлгөндө бирге чыгарып чоң энемдерге беришиптир. Чоң ата чоң энем эркелетип жакшы багышты. Бирок баланы канча эркелетип, алпештеп бакса дагы, чоң эне менен чоң атанын мээрими ата эненин мээриминдей болбойт. Себеби бул жаратылыштан берилген кубулуш. Тили чыга элек наристе бул дүйнөгө алып келген ата эне мээримине муктаж. Мага көбүрөөк көңүл бөлүп эркелетип койсо экен, мени мактап, жакшы сөздөрүн айтса экен деп ар кимге жагына чоңоет. Себеби чоң эне, чоң атанын сенден башка дагы балдары, кыздары, неберелери бар. Мен дагы так ошондой кыздардын бири болуп өстүм. Кийин психология илимин окуп, түшүнө баштагандан кийин гана көп нерсеге акылым жетти. Орустар айткан синдром отличника көбүн эсе өз ата энесинин колунда өспөгөн балдарда болот. Улуу муундун өкүлдөрү болгон чоң энем менен чоң атам мени өзлөрүнүн заманындагы кыздардай кылып тарбия берди. Андай кылба, уят болот. Эл эмне дейт? Улуу кишинин айтканын аткар. Пайгамбардан кийин эле күйөө турат. Айтканын айтканындай дегенин дегениндей аткар. Кайнене кайната эмне десе баш көтөрбө. Анткен болбойт, минткен болбойт деген жалаң тыюулардан турган тарбия алдым. Демек, дүйнө ушундай турбайбы? Бир нерсе айткың келип жатса да ишиңе сакта. Оюңду айтпа. Себеби улууларга каршы келип калбасын деген ой сенин ичиңде жашап калат. Ал эми сени курчаган чөйрөдөгү адамдардын тарбиясы бөлөк. Ичиндеги оюн айта албаган кыз катаал кайын журтка, катаал мүнөздүү күйөөгө сөзсүз туш болот. Менин дагы жолдошум катаал мүнөздүү адам. Сүйлөшүп жүргөнүбүздө билинчү эмес. Анын үстүнө келин болуп түшкөнү кайненеме жакпадым.
кылдан кыйкым издеп деги эле мага ыраазы болгонун көрбөдүм. Күндө кечинде жумуштан келген жолдошумдун алдына чуркап чыгып, мени жамандай баштайт. Ого бетер кабагы ачылбаган күйөөм акырая карап кирип келгенде каяка киреримди билбей калам. Ошентип балдарым удаа төрөлүп, алар менен алышып жүрүп, коркок, мокок бирөөгө айланып калганымды сезбей калдым. Табиятымдан унчукпа, уят деген тыюулар менен чоңойгон жаным такыр эле басындым да калдым. Акырындап жолдошум үчүн тамагын жасап, кирин жууп, балдарын баккан үй кызматчыга айландым. Экөөбүз туугандардын тойлоруна гана чогуу барбасак, дос тең туштардын тойлоруна жалгыз кетет. Жылдар өтүп, балдар студент болуп калган кезде мен иштегенге туура келди. Ал кезде кайнене кайнатам каза болуп калган кез. Ого бетер баласына кошумча болуп, жамандай берип, кайненем катуу ооруп, 1 жылдай төшөктө жатып калды. Кокуй, эл эмне дейт? Келини бакпай коюптур, дебесин деп, бок сейдигин жууп, ал кишини аркы дүйнөгө узаттым. Бирок күйөөмдөн баары бир ыраазычылык жок. Унчукпай кууруп койгон жумуртканы жеп, 1 кружка кофе ичип алды да кийине баштады. Турат, мен кечээ шаарга ооруканага барып келдим. Анан ошол менде залалдуу шишик бар экен, экемчекте тең. Анан эмне кылып айыктырат экен? Нурга какташ керек экен, дагы толтура дары жазып берди. Анда ошол дарыларды ич да. Шишик экемчектин тамырлары менен кетиптир. Өтүшүп кетсе операция кылганга болбойт дейт. Бычак тийсе андан ары өтүшүп кетчүдөй. Ой, Кудай сактасын. Угуп эле жүрөм го. Көп эле аялдар операция болуп кесирип салышып жашап жүрүшөт. Мен шашып жатам, жумушка кечигип. Өзүң жакшы түшүнөсүң да, дарыңды ич, жакшы кара. Мен эмне кылып жардам берет элем? Макул, шашып жатсаң кете бер. Портфелин алып, эшикти жаап чыгып кетти. Урматтуу китеп сүйүүчүлөр, чыгарманын 1-бөлүмү соңуна чыкты. Ал эми 2-бөлүмдө сиздер баш каарманыбыздын кийинки тагдыры тууралуу маалыматтарды уга аласыздар. Чыгарма жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз.